Hello, dear English learners. How are you doing today? I think you are doing great. Now we are going to start our next lesson. Саламатсыңарбы, англис тил үйрөнүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан мен Алекова Элнура сиздер менен. Эми биз мурунку сабактарыбызды кайталоо үчүн убакыт бөлөлү. Силер кандай дене мүчөлөрүнүн англис тилинде аталышын билесиздер? Ойлонуп көрөбүз. Ал эми биздин жаңы теманы баштайбыз. Биринчи, eye. Бул биздин көзүбүз. Экинчи, hand. Бул алакан. Arm. Бул кол. Neck. Моюн. Head. Баш. Ears. Кулактар. Ал эми foot. Бул бут. Teeth. Бул тиш. Кана эмесе балдар. Өткөн жаңы сөздөрүбүздү кайталап көрөлүчү. Teeth, ears, foot, neck, hand, arm, и eyes. Nail, тырмак. Forehead, бул бешене. Ал эми back, бул өзү эле айтып тургандай, бул артыбыз. Кандай деп ойлойсуңар? Ear. Бул эмне? Бул кулак. Туура. Mouth. Mouth бул ооз. Arm. Бул кол. Биздин англис тил сабактарыбызды көрүү үчүн ЭлТР Илим Билим каналынын Facebook, TikTok, YouTube каналдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү өтүлүүчү жаңы темабыз can жана can't, ability же болбосо кыла алам, аткара албайм деген сөздөр болмокчу. Биз бул сөздөрдү модалдык этиштерге киргизебиз. Can жана can't модалдык этиштери биз бир нерсени кыла алганда колдонулчу сөздөр. Бул сөздөр жай сүйлөмдө эч кандай өзгөрүүсүз бардык эле ата тоштун түрлөрүндө can сөзү колдонулат. Мисалы, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Now let's give some examples. For example, parrots can talk. Parrots can talk. Тотугуштар сүйлөй алат. Yes, we can. Ооба, биз сүйлөй алабыз дейт. Кийинки сүйлөм. Kangaroos can jump. Kangaroos can jump. Кенгурулар секире алат. Next sentence. Humans can jump too. Humans can jump too. Адамдар дагы секире алат. Cheetahs can run very fast. Cheetahs can run very fast. Леопардтар өтө тез чуркай алышат. Some people can run very fast too. Some people can run very fast too. Кээ бирки адамдар да өтө тез чуркай алышат. Next sentence. Dolphins can swim. Dolphins can swim. Дельфиндер сүзө алышат. Next sentence. Many people can swim too. Many people can swim too. Көпчүлүк адамдар дагы сүзө алышат. Эми тангыч сүйлөмдөр кандай түрдө колдонулушун карап көрөлү. Тангыч дегенде бул терс сүйлөмдөр. Демек, кыла албайм же болбосо кыла албайт деген учурларда. Мен кыла албайм десек, I cannot. Кыскартылган формасы I can't. Сен кыла албайсың же сиз кыла албайсыз, аткара албайсыз десек, you cannot же болбосо you can't. Ал кыла албайт, he cannot, he can't. She cannot, she can't. It cannot, it can't. We cannot, we can't. You cannot, you
can't. They cannot, they can't. Бұл жерде қысқартылған сөздердің дағы апостроф белгісі менен қысқартып сөйлесек болады демек. Эми сүйлөмдөрдү келтирели. Parrots can't swim. Parrots can't swim. Тотугуштар сүзө алышпайт. No, we can't. Биз сүзө албайбыз деп жооп берип жатат. Kangaroos can't talk. Kangaroos can't talk. Кенгурулар сүйлөшө албайт. Next sentence. Dolphins can't run. Dolphins can't run. Дельфиндер чуркай алышпайт. Next sentence. Elephants can't jump. Elephants can't jump. Пилдер секире алышпайт. Эми биз сүйлөмдөрдүн суроо берүү жолун суроолуу сүйлөмдөрдү үйрөнөлү. Суроолуу сүйлөмдөрдү берүү үчүн, мисалы, сен бул нерсени аткара аласыңбы, же болбосо мен бул нерсени аткара аламбы деш үчүн биз модалдык этиш сөзүн зататооштон же болбосо ататооштон мурун койсок, бизде суроо пайда болот. Мисалы, can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Жана мындай суроолорго биз кыскача жооп беребиз. Эгерде биз аткара ала турган болсок, yes, I can. Эгерде аткара албай турган болсок, no, I can't. Эгерде ал адам же болбосо ал бала аткара албай турган болсо, no, he can't. Бала аткара ала турган болсо, yes, he can деп жооп беребиз. Эми суроолорго жооп берип көргүлө. Can dolphins swim? Can dolphins swim? Дельфиндер сүзө алабы? Кыскача жооп берип көрөбүз. Yes, they can. Yes, they can. Оба сүзө алат. Кийинки суроо. Can elephant jump? Can elephants jump? Пилдер секире алабы? Кыскача жооп берип көрүңүздөр. No, they can't. No, they can't. Жок, секире алышпайт. Кийинки суроо. Can kangaroos fly? Can kangaroos fly? Fly деген бул учуу. Демек, кенгурулар уча алабы деген суроого кандай жооп беребиз? No, they can't. No, they can't. Next question. Can parrots talk? Can parrots talk? Тотугуштар сүйлөй алабы? Yes, they can. Yes, they can. Ооба, сүйлөй алышат. Эми биз can жана can't сөздөрүн бир гана бир нерсени аткара алуу же болбосо кыла алуу үчүн гана колдонбостон, бир нерсени рухсат сураганда дагы колдонобуз. Рухсат суроо permission. Permission бул рухсат суроо. Бул кыз досканы өчүрүүгө рухсат суроо үчүн can модалдык этишин колдонот. Мисалы, can I clean the blackboard, please? Can I clean the blackboard, please? Досканы тазалап койсом болобу? Кийинки, бул балага же болбосо бул окуучуга өтө класс ысык болуп жатат. Бул бала терезени ачууну рухсат сураш үчүн кайра эле can модалдык этишин колдонот. Can I open the window, please? Can I open the window, please? Терезени ачууга болобу? А бул бала өзүнүн карандашын уштагысы келди. Анда кандай суроо берет? Can I sharpen my pencil, please? Can I sharpen my pencil, please? Ал эми бул бала сыртка аябай чыккысы келип жатса, Can I go to the toilet, please? Can I go to the toilet, please? Сыртка чыгып келсем болобу деп сурап жатат. Эми биз сабагыбызды жыйынтыктап калдык. Демек, биздин бүгүнкү өткөн темабыз can жана can't сөздөрү болду. Бул сөздөр модалдык этиштер деп аталат жана кыла алам, аткара алам деп которулат. Биздин сабактарыбызды ЭлТР Билим каналынын Facebook, TikTok,
жана YouTube каналдарынан көрсөңүздөр болот. Goodbye. Сак саламатта калыңыздар.